балдар. Bir жылда 4 мезгил бар. Азыр кайсыл мезгил? Ооба, туура айтасыңар балдар, кыш мезгили. А кыш мезгилинен кийин кайсыл мезгил келет? Азаматтар, жаз мезгили келет. Анда эмесе мен силерге акылдуу улактар жөнүндө бир аңгемени айтып берейин. Жаз келди, күн жаркырап тийди. Жер бети көк шеберге айланды. Бактарактар гүлдөп, булбул үн безеди. Ушундай жаздын бир күндөрүндө так секирип ойноп, оттоп жүргөн улактар үйүнөн узап кеткенин да байкабай калышты. Алар алтоо эле. Ошондо алардын алдынан ач карышкыр чыгып: "Ой, кичинекей улактарым, эси жок шоктонгон чунактарым. Мени издетпей келип калганыңар ырас болбодубу?" деп сейиниптир. "А сен бизде эмне кылмаксың?" дешет улактар. "Энеңер айткан жокпу? Мен деген карышкыр болом. Силер мен үчүн даяр гана шыбага эмессиңерби? Жешим керек силерди." Анда улактар: "Бизди жебей эле койчу, биз сенден аябай коркобуз" дешип жалбарышат. Анда карышкыр: "Силер коркпой эле койгула. Андан көрө силер катар тизилип, ээрчишип кете бергиле. Мен артыңардан биринчиңерди, анан экинчиңерди, ошентип алтынчыңарды жейм. Силер болсо артыңарды карабай кете берсеңер эле коркпойсуңар. Менин тиш салганымды көрбөй да каласыңар." "Биздин биринчибиз да, экинчибиз да, ал тургай алтынчыбыз да жок" дешиптир акылдуу улактар. "Кантип эле ошондой болсун?" деп таң калат карышкыр. "Эгер санай албасам, тийбей эле коеюн" деп убада берип. Улактар болсо дароо тегерек болуп кол кармашып тура калышат. Карышкыр ары жагына өтүп бир карап, бери жагына өтүп бир карап, кимиси биринчи, ал тургай кимиси алтынчы экенине акылы жетпей коюпту. Анан айткан убадасын тана албай, уялып, улактардын акылына ыраазы болуп улактарга тийбей кетип калыптыр. Ал эми акылдуу улактар болсо азырда оттоп ойноп жүрүшөт. Балким силер ал улактарды доодон көрүп эле жүргөндүрсүңөр.